1-ноябрдан тартып электр жарыгы өчүрүлбөйт. Энергетика министрлиги электр энергиясын кыйгас өчүрүүгө жол бербеш үчүн бардык чараларды кабыл алат. Бекитилген графикке ылайык 2021-жылдын октябрь айынын соңуна чейин энергетикалык объектилерде ремонт иштери бүткөрүлөт. 1-ноябрдан тартып ремонт жумуштары үчүн электр жарыгын өчүрүү болбойт. Бирок авариялык жагдай келип чыкса, жарык аны калыбына келтиргенге чейин өчүрүлөт. Калган учурда электр жарыгы үзгүлтүксүз берилет, деп айтылат маалыматта. Өткөн жылы пандемиядан улам энерго объектилерде ремонт иштери болгон эмес. Быйыл бардык жабуулар капиталдык ремонттон өткөндүктөн өчүүлөр болгон. 1-ноябрдан тартып электр жарыгы өчүрүлбөйт. Эркек киши тармактардан кошуна аялды чыгарып салган, ал полиция чакыртты. Украинанын Волынская областында коңшулар болгон иштен улам полицияга кайрылышты. Бул тууралуу аталган областтын патрулдук полициясынын маалыматына таянуу менен Барометр кабарлайт. Саат 22:00 чамасында кошуналар урушуп жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Эркек киши социалдык тармактагы группадан аялды чыгарып салгандан кийин аял полиция чакырткан, деп айтылат маалыматта. Аялды жакшылап уккан кызматкерлер кырдаалды жөнгө салуу боюнча так көрсөтмө беришти. Жарандарды жоопкерчиликтүү болууга, полицияны жөнү жок иштер үчүн чакырбоого үндөйбүз. Украинанын административдик кодексинин 183-беренесине ылайык, атайын кызматтарды жалган чакырууга жоопкерчилик каралган, деп билдиришкен полициядан.